Бешинчи сурообуз айтсаңыз дамла миграцияга мыйзамсыз жол менен кете турган болсо, андай жаранды кандай бир коопсуз жагдайлар күтүшү мүмкүн, кандай бир терс абалдарга кабылып калышы мүмкүн, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул маселеде мыйзамсыз кетип калуу өтө чоң коркунуч. Бул тобокелчиликке такыр барууга жол бербеш керек. Себеби мыйзамсыз эле кетип калса, анда ууру жолдор менен дейбизби, бир качуу, бекинип өтүү жолдор менен бул да чоң коркунуч бар да. Баргандан кийин паспортун алдырып коюу бар, жоголуп калуу бар. Анан эч документациясы жок болгондон кийин бир жерге барып ишке орноша албаса, качып жүрсө, мисалы ошол мамлекеттин органдарын көргөндө эле жүрөгү түшүп качып турса, иштей албай калыш, айлык ала албай калыш. Одон чоңураак кулчулукка кабыл калуу. Мисалы документи жок адамдарды барып алгандан кийин бир жумушка албаса, документациясы жок, эч жака чыга албаса, тиги айлыгын бербей кол кылып иштетип жүрө бериши мүмкүн. Андыктан биз айтабыз, эч качан бир мыйзамсыз бир мамлекеттерге барууга өзү таптакыр эле жол берилбеси керек да. Ал жака себеби биз айтып өткөндөй чоң коркунучтар күтөт. Аллах Таалам Кур'анда айтты: "А'уду биллахи минеш шейтанир ражим. Ва ла тулқу би айдиякум ила тахлукати ва ахсину. Ва ла тулқу би айдиякум ила тахлукати ва ахсину." Бу садакаллаху алазим. Бул аяттын маанисинде дагы эмне дейт? Өзүңөр кырсыкка таштабагыла дейт. Ва ахсину. Бул жерде садака кылгыла, жакшылык кылгыла. Эки мааниси бар экен. Бири таптакыр эле сараң болуп туруп, анан жок болууга учурап калуу. Сараң болууда да жок болуу бар экен да өзүчү. Биз ойлойбуз да, сараң болуп бербей койсок, менде көбөйөт. Жок, адам берип турган сайын көбөйөт да, биринчи мааниси. Экинчи мааниси ушундай кырсыкка. Мисалы бул биз айтып өткөн нерселер, документациясы жок эле, паспорту жок, жолсум жакындай ууру жолдор менен качып бекинип өтүү, тобокелчиликке салуу бул шариятыбызга да туура келбейт, ошондой эле мыйзамыбызга да туура келбейт да. Бунун аркасындагы өтө чоң биз айтып өткөн, биз бир эле кыска эле бир нерселерди айтып өттүк да, андан башка дагы көп нерселер бар. Ошолорго кабылып калуу коркунучу бар. Ошону менен бир жолу жашоосун жоготуп алуу коркунучу бар. Таптакыр эле жоголуп кетүү коркунучу бар. Анын документациясы жок болсо, ар кандай да кимден кайсы адам кандай ойдо экен, кырсык бу башка таптакыр эле жок болуп кетүү коркунучу да бар да. Ошол себептен сөзсүз түрдө биз буга жол бербешибиз керек. Мыйзамдуу гана жолдор менен, биз айтып өткөндөй келишимдер менен, бара турган жердин келишими, айлыгы канча алат, бүт бардыгын маалыматы топтолуп, үйдүгө дагы даректерин калтырып, өзүнүн телефондорунда башка бүт барын камсыз кылып коюп кетип алса, чет мамлекет да. Урматтуу дамла, сиздин бүгүнкү бизге берген маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, мына ошол сиздин айткан насаатыңыздардан, ошол сапарга чыгуу, миграция боюнча сиздин айткан насаатыңыздардан көптөгөн жарандарыбыз пайдаланат деген үмүттөбүз. Өздөрүнүн жашоосунда деги эле ошол сапарга чыккан учурда мына ошол жогоруда айтып кеткен адептерди, эрежелерди карманат деген үмүттөбүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, дайыма Аллах Таала сизди колдосун. Рахмат сиздерге да. Алла ийгилик берсин.